Салам достар, негизи амалдар ниетке көрө дегени чындык экен да. Баласы ниет кылыш керек экен да. Убагында мен дагы блогерлердин ушундай распаковка кылганын көрчүмүн да. Көрүп, мынча соң деп, конечно, аларга подаркага келет да. Анан элестетиңиздер, бир комната толтурулган подарканы ушинтип ачып, бул буга, бул мынага деп элем. Алай берип, ал блогерлер көнүп калганда, алар үчүн көнүмүш адат болуп калган. Анан менде да ушундай болобу экен деген бир мындай ичимен бир сезим болгон да, каалоо болгон да. Мен YouTube каналымды ачкандан бери уже 2 жыл болуп калдыбы, бирок бул нерсе боло элек болчу. Эми шүгүр, жакшы бир инсандардын себеби менен мына ушундай күндөргө жеттим. Өзүмдүн интернет-магазинимди ачтым. Артык иште эле бизди колдогон эжелерибиз, сиңдилерибиз, эң биринчи ата-энебиз, апаларыбыз аман болушсун, жакындарыбыз аман болсун. Бизди колдогон мына ошолор да. Жакшы күнүңдө, жаман күнүңдө да бизди колдогон ошол ата-энелерибиз, апаларыбыз аман болушсун. Ошентип Кытайдан заказ бергенди үйрөндүм. Жакындарымдын заказы менен биринчи бул коробканы ачалы. Кандай тилек, максат, жакшы иштерди көргөн болсоңуздар, каалап, Кудайдан тилеп сураңыздар. Анткени Кудай берем десе, жөн эле берип коет экен да. Мына ушинтип биздикине берип койду. Коробка, 2 коробка. Та-дам! Мен муну маска заказ бергем да. Хотя ал келе ошо. Сумка экен, кара сумка. Сонунго прям заказ берген таныш кызым аябай сүйүнөт окшойт. Прям шикарно экен. Мунун ручкасы мындай, өзүнчө эле чемоданга окшогон экен. Прям качествосы вау, шикарно. Бирокта кагаздар, ичинде бир кармашкасы бар экен мындай. Плюс узун мындай ремешогу бар экен. Шикарно көрүнөт экен. Карасаңар, мынтип кармап алсаң да, классики мындай тагынсаң деле болот экен. Качествосы прям шикарный. Так, муну кайра салып коюш керек. Потому что бул мен үчүн эмес. Эсине тапшырам. Заказ кылган бул аманат. Шикарный экен. Таң калдым. Прям сүрөттөгүдөн да шикарный го бул, сумка экен. Бираз грип болот, ошого неудобный эмелер болуп калышы мүмкүн. Жок, кызым төрт эмес. Мен жардамчым да бул кызым, Молодец. По-моему, бул да сумка болуш керек, потому что именно осы сумкалар келген. 2 сумка келди. Вау. Сонун керек. Муну болсо кайнечем заказ кылган. Мына сонун. Бол. Так. Мунун бирелери эмне бар экен? Ондай экен. Узарца болот, конечно. Так. Сонун экен. Карасаңыздар. Прям жумушка мындай классический кийин алып, көтөрсөм сонун экен. Эми болсо кийинки сумкабыз булга что-то кагаздарды азыраак салып коюптур эмнегедир. Хотя бул эч нерсе болбойт экен. Бираз неме болуп калыптыр. Карасаңыздар, бирок прям шикарный экен. Мындай кандай десем, көрсөңүздөр. Сумка вообще жок. Жокта ичинде замочкалар эч нерсе жок экен. Көйнөктөр менен таап алсаңар. Аз берем кызым. Аз мен ичине чыман кагазын салайынбы? Негизи 1 жылдай болуп калды го дейм ушу. YouTube'му колдонбой койдум эле. Мынакей, шикарно, Прям платьялар менен тикип отура алсаң. Бул жеңилирээк эмне экен? Так, трикодум. Именно бул менимче платье. Так. Вау. Бул эжем заказ кылган жемпир экен. Размери МК заказ бергем. Чоңураак болуп, кичинерээк болуп калбасын, эскасы деп. Трендовый. Карасаңыздар. Вау, шикарно. Аябай сонун экен. Мына пуговицаларын карасаңар. Вау. Сонун, Сонун. Базарда жагымсыз жыттар болот го, мында андай жыт эле жок экен. Жагымлуу экен.
эже мая сүйүнө турган болду, чыдамсыздык менен күтүп аткан бул эмеси. Сиздер менин интернет-магазинимен эмне алгыңыздар келет? Описанияга жазып коем, интернет-магазин Олимо, Ош деп. Ош боюнча доставкам бекер болот буюрса. Баламды алып алып, мындай кагаздар менен келет. Ар бири магазинден канча товар кылсаң, ушундай келет. Бул азыр меники 7 килограммдык заказым. Коюп коер кызым. Анан баламды алып алып, ар бириңиздерге заказымды буюрса жеткирип берем. Бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 сумка. Карасаңыздар. 6 сумка. Бул дагы бул шоппер. Бунун эмнеси жакты мага? Ичине, мисалы, балалуу болгондор көбүнчө рюкзак ачабайбыз го. Бул мондай сумка, шоппер сумка, лакированный, черный цветинен, кара цветине мен 6 заказ бергем. Үчөөнү уже акчасын алып, заказдарымы, үчөө болсо буюрса сатылат, өзээлерин күтөт. Бул мындай шоппер сумка. Ичине китептер, китеп салсаңыз болот, блокнот салсаңыз болот. И плюс мен көбүнчөсү жолго чыкканда же бир жака барганда ичине китеп, блокнот салганды аябай жакшы көрөм да. Мисалы, жакшы сөз угуп каласыңбы, жакшы бир нерсе көрүп каласыңбы, инсайттарымы ошол блокнотума жазганды жакшы көрөм да. И плюс биз сөзсүз памперс алып жүрөбүз, платочки, балабызга керектүү нерселерди. Мына ошолорго аябай компактный экен да. Эмес, же кичин эмес, аябай сонун сумка экен. Прям мына жерде мындай жабышкан темирлер, магниттер бар экен. Мына ушундай сумка. Көрсөңүздөр болот. Аябай сонун экен. Мындан менде азыр 3 запаста бар. Алып калсаңыздар болот. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ушундай сумка. Муну алып коебуз. Элдерден жөнөтөм буюрса, болбосо кичинекей эмне болушу мүмкүн. Не болушу мүмкүн. Интересно. Бул менин принцессамдын шымы экен. Айнурдун шымы экен да бул. Бойфренд шымдар мода болот ба деп эле. Кызыма как раз, вау, размерин тандапмын да. Карачы кызым, бул кайсыл түс? Кайсыл түс? Кайсыл? Розовый, Булчу? Жашыл экен, Жасыл. Булчу? Оранжевый. Сонун экен, кызым, вау. Прям качествосы мындай. Жынсалар обычно каттуу болот го. Бул жумшак жакшына экен. Чөнтөктөрү бар экен. Размерин да пакет туура тандап да. Кийер кызым. Ошол эмне деп коем. Бул жакта да кичинерээктен баштайм, в конце эң чоңунан баштайм. Бул жерде экен интересно. Көйнөктөр заказ бердим, көйнөк деп коем. Бирок көйнөгүм чото чыкпай атат. Бул жерде мен аябай күткөм бул нерсени. Вау. Мен бул 2 пижама заказ бергем. Для беременных 2 кормящих сонун. Ошого болсо, мага бир ич кийим кошуп коюштур. Приятно. Хотя ич кийим болсо деле мындай жагымдуу да бир. Көргөзбөй эле коеюн. Өзүм эле көрүп коеюнчу. Вау. Бул оказывается мындай кылып эле көрсөтөйүн. Для беременных экен. Карасаңыздар, могу жерлери мындай экен. Өтүп кетет го резинкалар чоң болсо. Бул вообще сонун экен. Прям. Ой, так мило. Прям сонун экен. Рахмат. Анан бул жерде мен азыр сиздерге өзүмдүн пижамамды. Өзүмдүн эмес, бул заказ бергем. Калуучулар болсо менин WhatsApp номериме жазсаңыздар болот. Мындай чоюлчак. Стандарт размерин заказ бергем да, мындай. Эмнеси жакшы, эмизгенде мындай кыйналбайсыздар да. Мен ушул материалдан майка алгам да, магазинден 500 сомго алгам. Аябай сонун экен, чындыгында аябай сонун экен. Мага азыр тынбай ошону кийем да. Анан ошолго жагып, мен мындай буларды заказ бердим. Чынында сонун экен. 1600 булар заказ алсаңыздар болот. Наличие бар. И плюс шымы бар. Мындай
шымы бар. Бұл жерде неме кылсаңыздар болот. Регулировка кылсаңыздар болот. Анан эмнеси жакшы булардын мен көбүнчө үшүп да. Анан бут жагым эле ушуп өрөт. А бут жагына болсо мындай кармап турат. Бош эмес да берки. Турецкилер, конечно, качестволары немелер жакшы, бирок бул жактары шалбыраган болот го. А муну болсо андай эмес, карасаңыздар. На рейсингах. Заказ берген. Бул и плюс. Распаковка уланат. Буларды көрдүк, эми эң чоң пакетти акыркы коюп турайлы, анткени алар эң аягында көрөбүз. Бул эмне экен? Ох, жаман сонун экен. Прям мен эндорфин гормондорум ушунчалык көп иштелип чыгып атат да, чындыгындачы. Өзүмчө эле бактылуу болдум го, хотя клиенттеримдин заказы болсо дагы. Буларды мен Кытайдан прямой өзүм сатып алып, ортодо эч кандай адам жок. Ошентип сатып алып атам. Taobao деген сайттан. Вау. Сонун. Прям буну мен ушунчалык өзгөчө бир туника экен. Анан эжем аябай сүрөтүн киргизсем аябай жактырып заказ берген. И плюс өзүмө дагы бирөөнү сатам деп заказ берип койгон. Бул Ошто Камалова бутик бар го, ошондо уже чыккан. Мына карасаңыздар, ушунчалык пуговицалар да сонун экен, прям мягкий. Иншаллах түлөбөйттүр деген үмүттөм. Мындай мойнулары дагы. Сүрөттөрүн мен бул жака видеого монтаждаганда киргизип коем. И плюс чөнтөктөрү да бар. Рабочий чөнтөктөр экен. Эң жакшысы сонун экен, карасаңыздар. Мындай жумшак кана. Көрүнбөй экен. Мындан эко. И плюс белинде ремешогу бар. Акыркы эң чоң пакетим. Мында бир молочный, пудровый. Бирөө болсо бир пудровый и эки голубой көйнөк болуш керек. Бир кофта дагы. Мына ушундай 3D кофта. Карасаңыздар, жаман нежный. Сонун, чынында сонун экен. Асты кыскараак, арты узунураак. Жакшы күндөргө кийишсин буйруса клиенттери. Интернеттен бир аз немелер мындай башкача кийим карасам, магазиндерде башкача отзывдарын көрүп калдым эле. Прям сүрөттөгүдөй экен, сонун экен. Карасаңыздар, ылдый жактары. Эмнеси жакшы для беременных. Это материалда карасаңыздар, сонун экен. Негизи кытайлар ушунчалык акылдуу келишет да. Булар платформасы, мисалы Alibaba, AliExpress'тер бул сыртка чыгарышат да. Бирок СНГнын ичинде мисалы башкача качествода чыгарат, Европа башкача экспорт кылышат. А булар таабады да, өзүнүн местный рынок үчүн аябай качествосын жакшы чыгарышат экен өздөрү үчүн. Ушундай сонун экен. Бул голубой цвети. Кызым Жандар, урушуп коёман сени. И пудровый цветим дегени мындай пудровый эмес, бир аз розовый цвет экен. Калган заказдарым да буйруса келет. Силерге жакты деген үмүттөмүн. Сиз менин интернет-магазинде эмнени көрүп каалайсыңыз же эмне сатып алууну каалайсыңыз ушундай мыкты качествода. Андыктан комментарийге жазыңыз, күтөм. Эң жакшы комментарийлерге дейин, менен кичинекей болсо дагы Оштун тургундарына өзүм бир кичинекей белек кылып коеюн, же болбосо единица салып коем. Ушундай бир нерсе кылабыз. Андыктан менин YouTube каналымда активдүү болуңуздар.